аларга мындай жардам берүү, мындай толук кандуу өздөрүнүн кризистик борбордон толук кандуу мындай жашоосун оңдоп кете ала тургандай жардам алып кетиштиби? Анан эң эле оор кайсыл болду да, мисалы үчүн? Эми эң эле оор бизге жанакы сексуалдык зордук зомбулукка туш балдарга менен иштеш өтө оор болот, кыйын болот. Анан дагы бизде өтө терең депрессияга түшкөн балдар, кыздар болот. Алар менен иштеш өтө кыйын болот. Мисалы үчүн менде бир 4 жаштагы бала болду. Мен аны менен 7 ай ронда иштедим да. 7 айдан кийин гана баягы баланын психоэмоционалдык калыбына келтире алат да, абалын калыбына келтире алып, анан ошондон кийин сот процесси болуп, сотто ошо аталыктан ажыратуу ошондойлор болду да. Бул бала дагы атасы тарабынан зордук зомбулукка туш болгон бала болчу. Ушул жерде ата-энелердин жоопкерчилиги канчалык болот атат? Анан кээде ушул сотко жеткен учурларда болот экен, тууган уруктары мисалы үчүн арыздообуз жок, же болбосо биз элдешип алдык, же болбосо мындай кечирдик деген ушундай учурлар. Эми проблемалардын баардыгы ушул жерде болуп атат да. Мисалы үчүн бизге ошо сексуалдык зордук зомбулукка туш болгон балдар, кыздарга биз жанагы психологиялык аныктама жазып беребиз да сотко. Мына ушул аныктаманы жазып бергенден кийин кээде соттук процесстерге деле катышабыз. Анан билесиңер, бул сот процесси өтө узакка созулуучу процесс болуп эсептелет. Анан көпчүлүк аялдар баягы өзүнүн туугандарынын, кайын журттарынын баягы кысымына туш баягы чыдай албай, анан тиги неме тосмо арыз берип койгондор аябай көп. Чындыгында менин практикамда алар аябай көп. Айрыкча мындай сексуалдык зомбулукка туш болгон балдарга, кыздарга карата ошо тосмо арыз берип, баягы эркек киши өзүнүн жазасын албай калгандар бар практикада. Андайлар болуп атат. Бирок ошол тосмо арыз жазган күндө деле бул кылмыш катталгандан кийин аталык укугунан ажыратылат да, сөзсүз. Эми аталык укугунан да ажыратуу болбой атат да. Андай болуп атат. Себеби аял балдары менен кошуп, балдары менен биргеликте, балдары мектепте окуса кол койдуруп, биргеликте балдары менен бизге ата керек, биз жашашыбыз керек, чогуу үй бүлө болушубуз керек деп балдарына да жаздыртып атпайбы? Анан ошон үчүн эч нерсе кыла албай атпайбы соттордо. Эми тосмо арыз жазып бергенден кийин эч ким эч нерсе кыла албайт да. Мен эч кандай доом жок деген бар. Былтыр эмес, ушу жылдын башында бизде болду. Тосмо арыз жазып берип коюп кутулуп кетти да. Эми башка райондордо бар, мисалы үчүн бизде башка райондордо болуп атат. Баягы тосмо арызды эске албастан, эгерде кыз бала зордук зомбулукка туш болгон болсо, ошол полностью жазасын алгандар бар. Бирок кандайлар тилекке каршы аз болуп атат. Аз болуп атат. Бул сексуалдык зордук зомбулукка туш болгондо негизинен кыздар ачык айтышат да. Эгерде кыздын ишенимине кирсең, кыз баарын айтып берет, болгон нерсени болгондой болуп. Бирок уул балдардын айтышы өтө кыйын, алар оңой менен ачылбайт. Эгерде кичинекей кезинен баштап бала ушул зордук зомбулукка туш болсо, ал өмүр бою өзү менен алып, эч кимге айтпай жашырып өмүр бою да өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар түрдүү баягы терапияларды өтүү менен, оюндарды өтүү менен биз балдардын ушул зордук зомбулукка туш болгонун аныктап биле алабыз. Анан канча мисалы үчүн иш бир жылда канча кайрылат мисалы үчүн бир айда? Так, эми бизде кандай десем, Өзгөчө ушул сексуалдык зордук зомбулук боюнча. мен сексуалдык зордук зомбулук боюнча биз бир гана Ош шаар эмес, бизге Жалал Абад, Баткен областы да кайрылып атат, башкача айтканда түштүк региону полный кайрылат. Мисалы үчүн ошо 21-жылдын башынан бери сексуалдык зордук зомбулукка туш болгон 7 жанакы жаш өспүрүм кыздар кайрылышты. Ата-энелери кайрылып, эми бизден баягы кыздарды реабилитациядан полный өткөрүп, баягы калыбын психоэмоционалдык абалын отурукташтырып, анан кийин алып кетишти да. Анан мындай зомбулукка туш болгондор айтып атпаймынбы, жана баардыгы эле зомбулукка туш болду деп айтпайт. Эгерде мектептен зомбулукка туш болсо, же болбосо мектептен сырткары көчөдөн зомбулукка туш болсо, ата-энеси алып келет. Бирок үй бүлөдө зордук зомбулукка туш болсо, ата-энеси алып келбейт да ал баланычы. Себеби алып келген күндө дагы ал бала зордук зомбулукка туш болду, күйөөм урду же менин апасы мен урдум деп эч качан алар айтып ачык чыгарышпайт да. Бирок балдардын көпчүлүгү ошо зордук зомбулукка туш болушат. Анан бул өзгөчөлүк ар бир баланын жекече психологиялык жана жекече өзгөчөлүгүнө жараша болот да. Мисалы үчүн кээ бир балдар жөн эле сүйлөшүп отуруп, бала менен ойноп отуруп, бир релаксация же терапия өткөрүп аткан процессте эле баягы бала стресстен чыгып кетет да. А кээ бир балдарды айлап иштеш керек, күндөп иштеш керек.
Ошон үчүн мисалы үчүн бир бала келгенде мисалы бизге биз бала менен 1-2 күн иштебейли, ошол боюнча баланын ишин токтотуп эч качан андай кылбайбыз. Ал бала менен биз ошол жакшы болуп кетмейинче, жок дегенде бир 10-15-20 терапияга келип катышып кеткенден кийин гана анан биз ата энесине кошуп беребиз. Анан дагы бир мындай бир проблема болуп атат. Ал проблема мисалы үчүн эгерде жылдын башында бир үй бүлө кайрылса балдар менен, ал балдар менен иштедик, баланын турукташтырып жакшынакай болуп баягы кетти, кайра бир 7-8 ай өткөндө кайрадан кайрылгандар болот да. Себеби баласы же кызы депрессияга түшүп калды. Эмне себептен? Себеби ошол биз айткан талаптарды, айткан ата эненин астына койгон баягы тапшырмаларды аткарышпайт да, аткарышпайт. То есть бул жерде биз балдар менен иштейбиз, балдарды өзгөртүп коебуз, анан бала баягы барып эле баягы эле чөйрөгө, баягы эле үй бүлөгө түшүп калат дагы. Ал жерден кайрадан зордук зомбулукка туш болот дагы. Анан кайрадан эле бала кыйналып келип калат. Андай үй бүлөлөр бизде фактылар бар. Бир нече жолу келгендер. Так, негизи өзү биздин мэриянын алдындагы көп тармактуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору. Бул борбору биз негизинен үй бүлөгө жана балдарга жардам беребиз. Негизги максатыбыз бул оор турмуштук кырдаалга баягы туш болгон үй бүлөлөр менен жана балдар менен иштеп келебиз. Анан бул жерде азыркы учурда чындыгында зордук зомбулук маселеси бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болуп атат. Балдарга карата зордук зомбулук аябай көп күч алып атат. Айрыкча мектептеги зордук зомбулук боюнча мына биз азыр абдан көп иштерди алып баратабыз. Мектептерде мисалы үчүн статистика боюнча 83-84% балдар мектепте туш болот экен, 80-ге жетпеген пайыз балдар үй бүлөдө туш болуп атат да. Үй бүлөдө дагы балдар аябай көп зордук зомбулукка туш болуп атат. Бирок ошонун баардыгы эле биз көпчүлүк учурда баягы жабык түрдө болуп атат да, ошол коомчулукка мындай ачык чыкпай атат. Анан бизге эми зордук зомбулукка туш болгон балдарды азыркы учурда биз мактар менен тыгыз иштеп, ошол мактарга барып, анан биздин социалдык кызматкерлер ар бир үйдө ошол балдардын көйгөйлөрүн аныктоо боюнча иш жүргүзүп атабыз. Бирок балдар бар, күндө бизге кайрылышат. Күнүнө жок дегенде бир 10 чакты бала кайрылса, ошонун ичинен 1-2-сү зордук зомбулукка туш болгон балдар болот. Анан эми мындай да баягы зордук зомбулукка үйдө бала туш болсо, ошол эркин зордук мисалы атасы алып келсе, апасы алып келсе же туугандар алып келсе, мен урдум баламды, же болбосо көчөгүнү баламды кичине катуу сүйлөп койдум эле деп алар антип келишпейт. Антип келбейт. Качан гана балада бир чоң проблема жаралганда анан балдарын алып келишет да. Анан ошо балдар менен сүйлөшүп отурганда балдардын баягы ар түрдүү терапия өткөрүү мезгилинде балдар өзлөрү ошол үй бүлөдө зордук зомбулук болоорун айтышат да. Анан ал эми зордук зомбулукка туш болгон балдар менен иштеш чындыгында аябай кыйын. Айрыкча жанакы сексуалдык зордук зомбулук бизде азыркы учурда аябай көбөйүп кетти. Бул балдарга жана кыздарга карата, жаш кичинекей балдар кыздарга карата көп болуп атат. Алар менен иштөө дагы өзү негизи сексуалдык зордук зомбулукка туш болгон балдар кыздар менен иштөө өтө кыйын. Себеби булардын психикасына өтө терең жаракат кетет да. Аны калыбына келтириш үчүн ошо жылдап иш алып барыш керек. Ошондо дагы ошо эки нерсе баланын ошо эки түпкүрүндө калат, сакталып калат. Эми мен айтпайм бир гана бизге зордук зомбулукка туш болгондор кайрылат деп айта албайм. Себеби ар түрдүү проблема менен кайрылышат. Мисалы үчүн бизде өткөн кварталда где-то 2000ге жакын балдар үй бүлө балдар кайрылса, ошонун почти 60-70% балдар. Бул ошо 3 жаштан баштап 18 жашка чейинки балдар. Азыркы учурда чындыгында өспүрүм курактагы балдар кыздар аябай көп кайрылып атышат. Себеби биз өзүбүз дагы ошо мектептерде окуу жайларында маалымат берүү баягы кампаниясын өткөрүп атабыз. Мына ошол кайрылуусу азыркы учурда көп аябай. Өлүм жазасын колдонушун мен сунуштайт элем, ошону талап кылам. Жаш өспүрүмдөргө ушундай зордук зомбулук көрсөтүүнү өлүм жазасы гана тыят деп ойлойм. Өмүр бою эркинен ажыратуу демек жакшы неме эмес, жаза эмес да ойлойсуз. Өмүр бою аны биз багып, аны өмүр бою өтөт, канча каражат кетет. Өмүр бою жаза берүү бул жеңил эле деп ойлойм. Себеби ал биздин эсебизден жеп ичип жашай берет. Андан көрө өлүм жазасын кабыл алган бул эң туура деп ойлойм. Анан азыр баягы сокулукта эл өздөрү жазалаганга аракет кылып көрүшпөдү, жанагы таш бараңга алабыз деди, кийин анан үй бүлөсүн көчүртүрүштү да. Мындайча айтканда,
мыйзамга алымсынбай коом өзү жазалагысы келип атат да. Ушундай жазаларды дагы колдонсок болобу? Себеби мыйзамдагы мыйзам чегинде деп элдер мыйзамды күттү. Мыйзам элдин талабына ылайык жаза бербегендиктен, элдин баягы канааттандырылбагандыктан ушундай чараны колдонойлу деп эл аракет кылды. Бирок элдин мындай жаза берүү, жаза колдонуусу бул мыйзамга туура келбейт. Ошондуктан муну мыйзам чегинде мыйзамды күчөтүү жолу гана мыйзамдуу деп эсептейм.